мен айтайын дегенім азыр кара дубалардын бир аз белгилерин айтып берем сиздерге. Мен дайымтага сабактарды дагы киме кылып аттым эле. Бул бүгүн жиндин сүйүп калышы туурасында тукумсуздук жөнүндө аны ооруга алып келген сыйкыр жөнүндө айтайын. Бирок кара дубалардын дарысын сурашат да, бизде кантип дарыланабыз анан. Мисалы мейли окутулуп калдык. Эмне кылалы десек, биринчиден ошол сиз окутуп калган, сиз мисалы бир рукуячыга барган болсоңуз, дем салуучуга барган болсоңуз, эмне экен, сизде кара дуба бар экен десе, бир адам эмне кылдың десе да айтпаганга аракет кылыш керек. Менде кара дуба бар экен деп айтпаганга аракет кылыш керек деп айтабыз. Эмне үчүн антип айтпаш керек десек, анткени ошол окутуп койгон адам болушу мүмкүн ошол. Деп жашырын кыла деп айтабыз. Көз тийип калыптыр. Барып келдим, маша Кудайга шүгүр, башым ооруп жүрдү эле, кыйналып аттым эле, жакшы болуп калдым деген сөздү айтыш керек. Бардыгын эле айтып бербеш керек бул нерсени. Эмне үчүн анткени себеп сизде ошол адам келип сурашы мүмкүн. Керек болсо эмне экен, улам ден соолугун сурай берет аларчы. Ошол себептен субханалла эмне экен, айтпаганга аракет кыла деп айтабыз. Бул бир. Анан экинчиси, бул нерсеге көбүрөөк садака, анан Куран менен алек болгонго аракет кылыңыздар. Валлахи, Алланын аты менен айтам. Чын кимде ким дайыма Куран менен алек болуп жүргөн болсо, акыр түйү субханалла күйүп жок болот. Бардык ошо кара дуба, ошол субхана көз, кадимгидей. Кандай деп атсак, Куран менен дегенибиз, Куранды менен алектениңиздер. Кадимгидей арабчасын окуган үйрөнгүлө. Арабчасын окуган үйрөнгүлө, машалла. Анан кийин ошону, мисалы Бакарадан баштап туруп, Наска чейин окуй эле бериңиздер. Ким дары издеп жүргөн болсо. Ал эми кээ бирлер бар, мындай өзү эме кылгысы келбейт, бирок мисалы мен окуп берип атпаймынбы сиздерге? Мен окуп атканда, мисалы алса бир 70% болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 80% болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 90% болушу мүмкүн, бирок эч качан 100% болбойт. Сен качан өзүң кошулгандан 100% болот. Эмне үчүн биз садака менен баштатып коюп атабыз? Анткени себеп субханалла ошол адам батыраак сакайсын дейбиз. Анткени пайгамбар ооруңарды садака менен деп. Демек, андан кийинкиси болсо көп зикир кылыңыздар. Анан дагы эң негизги нерсе, сиз субханалла ошондойго туш болсоңуз, анда сөзсүз бул нерсени мындай түрткөнгө аракет кылыңыз. Пайда дагы зыян да жок сенден деп. Пайда зыян Алладан келет деген. Эгерде кичине жүрөгүңдө кичине анча-мынча коркунуч бар болуп, титиреп, өзүңдө жүрөгүң тынчыбай жүрсө, ушул нерсенин дагы бир чоң маселеси бар. Мунун кетире турган маселе ушул эки. Бир нерсе бар. Бул физически кичине кыймылдоо. Бул да жардам берет. Бир мисалы жанагы грушаны эме кылып, футбол ойноп, же мини футбол ойногонуңуздар бар, большой футбол ойногонуңуздар бар. Ошондой кыймылдуу болуш керек. Анан көп уктабаганга аракет кылыш керек. Көп вакыттарда мындай жанагындай ушул нерсеге туш болгондо шайтан эки нерсе кылат. Кара дубанын биринчи башталышы эки нерсе менен башталат. Биринчиси мындай бир селт этип коркуп кете турган нерсе пайда болуп калат. Мындай туруп туруп бир нерседен коркуп кетесиң, эмне болуп кеткенин түшүнбөй каласың. Мындай эчтекеден корккондон повод жок. Бирок корко баштайсың. Кантип жашайм? Аялым кетип калсачы, күйөөм чыдап кетсечи, атайын кетип машина элеп барат, тетигин сүзүп алса эмне болот экен я. Же болсо ушундай бир кетип барат эле, азыр мен чөнтөгүм акчаны уурдап кетсечи. Деген нерсе эмне экен, ушул сен мындай козгоп баштайт. Шайтандын биринчи колунун ушул эки. Ал экинчиси болсо, мындай айтканда, жалгыздыкты каалап баштайсың. Эч ким менен сүйлөшкүң келбейт. Бул шайтандын биринчи кол салганда эле сен кара дубаны алып келип туруп киргизгенде кыла турган нерсеси. Ошол себептен буга чоң бир мындай айтканда кол турган чоң бир дубал бул Куран. Куранды уга бериш керек, баштан аяк. Силер монда укпагыла, жанакындай бар го. Дуа от глаза, дуа от порчи деген нерселер чыгып атпайбы? Эме YouTube'да. Силер мындай кылбагыла. Башынан баштап эле Куранды кайсы жеринен болсо кулагыңа сал, уга бер. Любой. Түшүндүңүзбү? Мисалы 114 сүрө бар. 6666 аят бар, мисалы. Мына ошол аятты эмне экен? Баштан аяк.
Анан өзүң субханалла мүмкүн болушунча субханалла күнүмдүк мисалы дуаларга бекем бол. Ушул нерсенин биринчиси коркунуч, автоматически кетет. Чудастарбы? Бекеринен бул нерсени айтып аткан жокмун. Ар кимде бир аракет кылып көрсөңөр, машалла. Көбүнө ушул нерсени айгасыздар. Түшүндүңбү? Ал эми кээ бирлериңиздер бар, уже кара дуа каптап калган, уже өзүңө жардам бере албай каласың. Однозначно жардам бере албайсың. Демек, сага мындай аккумулятор отуруп калган машинада эмне аткан прикрутить коюш керек да. Ал меселе прикрутить этем силерчи. Ошондо кадимки аккумуляторго дүк коюп туруп, тиякты мен включать этем, экөө буг отоп кетесиң. Ошондо эптеп түртүйем болду. Машалла, мен да отам, сиз да отасыз. Анан калган түртүп кетсең, ар жакка баратканча аккумуляторго, генераторуңду карап, тияк аны столго кире койсоң, машалла болду, сонун жашап кетесиң. Эми унутпашыбыз керек. Мен дайыма айтып берип атам, ошо кара дуа 4 нерсеңерди бузат. Көз тийген нерсе 4 нерсеңерди бузат. Жин шайтан илешкени бузат. Хасат көрө албастан 4 нерсе бузулат. Силер аны мындай дейсиңер. Молдеке жолум ачылбай калды. Молдеке багым байланып калыптыр. Молдеке субханалла ушундай бир үйдө бүлөк проблема бар. Молдеке субханалла жан дүйнөм тынчыбайт дейсиңер мынакей. Ушу 4 нерсең бузулат деген сөз ал. Биринчиси сенин ден соолугуң бузулат. Экинчиси психологияң бузулат. Үчүнчүсү болсо эмне экен? Мындай субхан үй бүлөң бузулат. Төртүнчүсү ишиң жүрүшпөй калат. Демек, машалла, азыр ушул жерде эмне кылабыз десек, сиз ыхлас кыласыз, машалла. Я Алла, ушул эрмек молда менен себеп кылдыңыз. Биз окуганга аракет кылабыз. 15-20 мүнөт окуп коем. Кечине 4 саат бою окушат силерге. Ошонтип отуруп, баяны күйгүзүп отуруп, сиздин ниетиңиз жана биздин окуган нерсе күйгүзүп отуруп, машалла, акырында ошо 4 нерсе кайра ордуна келет. Катын ала албай атасың, аласың. Тие албайсың, тиесиң. Жатасыздарбы? Жүрүшпөй калды, жүрүп кетет. Көп кетпей эми. Кээбилер бар да, субхан деп турган, жүрүшүп кеткенде эле баягы биринчи эле кафеге барат го. Ошондой субхан. Андай кылбай калды. Андан кийин эмне ден соолук кадимки ордуна келип баштайт. Оюң ордуна келип баштайт, субханалла. Мына ошентип Кудай кааласа, бир 10 күндүн ичинде жакшынакай Жапалактын баласы Жапалак Бекович, субханалла, үйгө кетесиң. Чүнкү коркунучтун кереги жок бекен. Мына 4 нерсе бузулат, кайра 4 нерсе оңорот. Демек, буга мындай позитив көз караш бар. Негизи бул позитив жөнүндө көп нерсе айтылат да. Бизде кыргыздачы мына качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт депчи. Бул позитивдүү сөз да. Анткени себеби эмне экен? Кудай десең ошого кубалап жетесиң, Кудай десең качып кутуласың деген сөз ал. Бул көпчүлүктөр бизде мындай сөздөрүбүздүн бардыгын тең мындай тескери түшүнүп алгандар бар. Ислам дини, мусулманчылык биздин ата-бабабыз илгертен тутуп келген. Илгертен мындай айтканда салттуу динибиз деп коебуз го. Ошо динибиз дайым такай позитивдүү болууга чакырып келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушунча өлүм көргөн адам чөккөн эмес экен. Сахабалар чөгүп кеткен болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга тескерисинен шыктандырган. Эми кара, Алла Таала өзү шыктандырат да. Кандай десе, мына эгерде башыңарга мусибат дейт, жанагындай өлүм келсе, ата-энең өлсүн, бир туган аялдың, күйөөң, бала-бакаң өлүп кала турган болсо да, Алла айтып атат. Эми силер эгерде ушуга сабыр кыла турган болсоңор деп Алла айтып атат да. Сабыр кыла турган болсо. Силерге дейт, алдыңардан агып турган дарыяларды даярдат дейт. Агып турган дарыялар дегени Алла бизге айтып атат да, силер бул нерсеге позитивдүү болгула. Биз муну жакшы нерсе менен алмаштырып беребиз деген сөз. Ошондой жашоодо адамдын жашоосунда, мына сиз менен биздин жашообузда проблема боло турган нерсе мына мүшкүл, ар кимден келген мисалы алса, бирөөдөн сага зыян жетиши мүмкүн. Эч кимге зыян кылбасаң, сенден сага бирөөнүн зыян жетиши мүмкүн экен. Сен күтпөгөн адамдан сага зыян келиши мүмкүн экен да. Обычно не зыян, мындай бир жаманчылык сен күтпөгөн адамдан келет. Күтүп турган адамдан келбейт. Ошол себебинен эмне экен, сиз менен биз субханалла бул нерсеге мындай деп мындай жөн гана ушундай болмок турбайбы деген түшүнүк менен келип койсуңуз керек. Ушундай болмок турбайбы? Карасаң мынакей азыр мына саат 4-тө турдуңар. Ызы-чуу болот, субханалла, эме Алматинкага жеттиңер турабы? Кээ бирлериңе бензин бол тур, сен тур, мен тур, барбайм, барам болуп атып, субханалла, машинага отуруп келди. Карасаң тагдырың экен да, субханалла. Сен тагдырыңа жазып койсочу, көрсө түн ичинде турат экенсиң да. Тагдырга жазылбагандар калды үйүндө, жуктап калды.
Келе алган жок. Пешенесинде жок экен. Демек, бул жерге келгенде эмне алып коюш керек экен? Деп жүрөгүңдө кабыл алып коюшуң керек ушуну. Демек, чөгүп кереги жок экен. Проблеманы субханалла башыңа, ушундай болуп калды деп туруп ушуга жатып калып кереги жок экен. Иншалла Аллах таалам чечип берет экен, машаллах. Демек, мына ошонусу кара дуа көз тийди десе, кыжалат болбой, кичине пассив болбой, позитив болгон аракет кылышыбыз керек. Оору алып келген же баш ооруну, бар ооруну күчөткөн сыйкыр. Каралы, темада башкасын карасаң, оору келет экен дагы, анан бар оору кайра эмне болот экен? Козголот экен. Демек, кара дуада адамга бир окуткан болсо, дайым такай бул жерде мындай көз ачык, жанагындай тоо ташты кыдырып аткан, жана онда алып жана силер эметип аткан таш баштарга карап алып мындай кылган, сөөктөр неме кылган, атабан арбага колдойт дегендер, ушундай арбактарга сыйынып деп аткандар, жин шайтандарга сыйынып, субхан эмне кылышы мүмкүн экен? Өзүнүн шайтандарын чакырып, анан мисалы кара дуа кантип кылынат? Мисалы Айгүл деген, жосо Бакыт деген, мисалы эркек же аял, мындай бир көз ачыкка барат экен, эркек болсун, аял болсун, жаш болсун, кара болсун. Анан барат экен дагы буга муну заказ кылдырат экен. Айтат экен, мынакей, менин моундай салфетка деген досум бар, мынакей сүрөтү мынакей, ушуну мен ушундай бир душман болот, ушундай жүрөгүм чыдабай калды, байып кетти, иш оңолуп кетти, мен аркасынан калып калдым. Мунун балдары жыргап атат, менин балдарым куурап атат. Эмне үчүн мен бул жыргаш кетти, мен куурашым керек деген нерсени айтканда макул дейт да, бул некен сүрөтүн алып калып да өзүнүн шайтандары менен сенин сүрөтүн көрсөтүп, салфеткага жөнөтөт экен. Барып көрүп келечи кандай экен деп. Анан барып көргөндө карайт да, намаз окубайт экен, орзо тутпайт экен, димеш жок экен, ичкен арак экен, чеккен тамек экен, чеккен насвай экен, урушуп талашат экен, нерв псих экен дейт да. Анда оңой эле экен. Бул проблемасы жеңил экен, алып келип бир шайтан жөнөтөт дагы эмне экен? Шартта бир мындай сүрөттүн башына ийне сайып коет экен, баягы шайтан келип ошо жерге отуруп туруп, анан кийин ошо жерин ооруп баштайт экен лукулдап. Мындай эме порядокты түшүндүңүздөр да эмне кыларын. Булардын ошонун иши эмне экен? Эч качан бул көз ачык, бул эч качан өз алдынча иштебейт экен. Бул дайыма мунун алдында кызмат кылган миңдеген жин шайтандар бар, кызмат кылат. Эми муну кызмат кылдыруу үчүн алар эмне кылат десе, Куранды туалетке таштайт. Бутуна тепсейт, өрттөйт, Куранды жазып алып туруп. Ошол мезгилде субханалла дини ширк келтирет, арбактарга сыйынтат, тоолорго сыйынтып, мүрзөгө барып ак байлайт. Анан өзү жанагындай бир курманчылык кылып, арбактын атына багыштап, Алладан башканы арам да турабы? Бир арам ишти кылат дагы, бирок ал ажыга барып келген болушу мүмкүн. Намаз окуатышы мүмкүн, Куран окушу да мүмкүн керек болсочу. Ошосу эмне экен? Бул өзүнүн алдында ушул жаман арам ишти кылганда анан шайтан буга жана иблис алейхилана 1000 аскерди берет да, мына кеми сен менин аскеримсиң деп туруп тигип байлап берет. Анан бул жиберет, муну билди, туура, салфетканы билди. Эми эмне кылды? Өзүнүн дуасын этти, шайтан менен отурду. Эми ошол жерден анан кийин ошонун белгилери болуп калат. Мисалы, оорутуп коюш үчүн эме кылыш. Мындан мен сизге бир окуяны айтып берейин. Мындан бир 6 жыл болуп калды. Андан бери көп окуя болду, бирок мен бул эң баягы катуу мен билген окуяларым. Мындай кандай десем, ачыкталып кеткен окуялардан. Көп убакыттарда ачыкталат. Кээ бирлер келип, устаз, мен баландайды окуттум эле деп өзлөрүнүн сүрөттөрүнөн бери алып келишет. Эмне кылып жандырам мен муну? Анан чакырып келип, экөөнөн кечирим суратып, баягы эме кылабыз. Көп андай окуялар. Бир эмеге, бир үйгө барсам, эже ооруп жатты. Колунда бар эже төшөктө жатат. Анан сопсо здоровый да, бирок төшөктө эле жата берет да. Тургусу келбейт, оору келе берет. Биягын орсо биягы больницадан чыкпайт. Бүт. Анан окуп, анан акырында субханалла бизде кайтарма деген бир жакшы нерсе бар, туурабы? Илгертен кылынып келген. Ошону радда деп айтабыз биз. Биз ушул сыйкырдын ошол өзүнө кайтсын деген нерсе окуйбуз. Кайсы нерсе мындай айтканда уже жанагындай бир жетип калган мезгилде окулат кадимгидей эле. Анан кечинде окуп атпайбы кааркелер, ошо радда болот көбүнчөсү. Кечинде 3 саатта ошо радда кайтарма. Ошондо баягы сыйкырдын баардыгы тең ошол өзүлөрүнө ким окуткан болсо өзүнө барат. Окуганын өзүнө барат. Жиндер ошого өзүн көтөрүп барат. Эмне кылалы эми? Тиякта уже чыдабай калды депчи. Анан окуп баштаганда 2 күн бар окугандан кийин 3-күнү күнү карасак бир аял туруптур. Анан айтты, мен силер окуйм десем, жок, бунда эметип койсун. Окуп баштасам эле биринчи тиги аял ыйлап баштады. Өкүрүп эле ыйлап атат.
кыйгы өгүздүн үнүндө өкүрөт элечи. Мында да жин бар экен деп коем мойнундачы. Анан эле баягыны карап эле сиз эмне болуп атасыз десем, эчтеке болгон жок. Эмне элеп атасыз? Мен тооба кылдым. 3 күндөн бери кыйналып атам. Эмне болуп кыйналдыңыз? Түн ичинде айткын айтпасаң субхан өлтүрөбүз деп атат дейт. Эмне болду десем, айтат мынакей, мен бобул аялды окуткан менмин деди. Анан тиги эже көз мону ачыла түштү баягынчы. Көрсө өмүр бою подружка экен да. Бизнес тиги эже ачат. Анан коем сен мага жардам бер деп алып келет дагы. Анан бул бизнес кат өнүгүп баштаганда бул только жумушчу да айлык алат. Эмне үчүн бул жыргаш керек дагы, бул мен болсо мунун жанында жумушчу болушум керек дейт дагы. Анан окутуп коет дагы, муну жаткызып коюп туруп, мунун бизнесин бул кылып каалагандай жырган, үй алган, машина алган. Короче, мынекен буга жана айлыкка тигин отуруп коет. Мына ошентип субханалла, мынекен сыйкырчылар алыстан болбойт. Дайыма айтыш керек субханалла. Ошол себептен мынекен эмне үчүн биздин шариятыбызда сырыңды эч кимге айтпа дейт. Боло турган сырыңдагы, учурдагында кыла турганыңды айтпаш керек да. Эмне үчүн антип келсем, субханалла, адамдар хасатты көрө албастыгы ушунчалык деңгээлде болот экен. Муну мен баары штирлист болуп калбаган, анан тип эле ким болуп койт экен. Андай нерсе эмес, болгон нерсе айтайын деген нерсем ушул. Субханалла мынекен ошондой адамдар болот деген сөз бул. Бул тажрыйбанын иретинде. Демек, ооруну күчөткөн оор бар, карадоо бар экен. Мында жабырлануучунун белгилүү бир орган ооруйт. Тез-тез өзүн жоготот. Мунун дененин бир бөлүгү же бүтүндөй бөлүгү шал болуп калат. Мисалы, кээ бирлердин эмнекен менин бутум ооруп атат, бир эле бутум ооруйт, бир эле кол сыздай эле берет. Врачка барат, эчтеке эметпейт, эме боло берет да, ордунда эле да, бирок эмнекен именно бир жери же болсо баш эле ооруй берет. Жок көз, бирок врачтар эчтеке таппайт. Жок. МРТга түшөсүң, жанагы баарына түшсөң деле Индияга чейин барып келдим деген байкелер бар. Эч нерсе болбойт. Мынекен ошондой нерсе бир мүчөсү кээде туруп ошол мүчө куурап баштайт. Же болсо ошо куурап мындай айтканда кыймыл аракети жок болуп баштайт. Шал болуп калат. Же болсо иштебей калат. Туруп мындай эле ал күч жок калат. Кээде билсеңер керек, мындай башың ордуна туруп, денең өзүнөн өзү эле шал боло баштайт. Мына ушул эки бар, субханалла. Тез-тез өзүн жоготот, ал эми баш айланган нерсе боло берет. Сезим мүчөлөр алсырайт. Мындай айтканда жанагындай эч нерсе табит тартпагат, талмасы кармайт. Көбүнчөсү туруп эле жыгыла берет. Тарс. Мен аял көп келет ушундачы. Туруп эле жыгыла беришет. Баш айланып эле жыгыла берет. Диагнозу жанагындай табылбайт. Уйкусу жок болот. Уйку маселесинде өтө оор. Мен кээ бирлерге сурайм, кандай уктадың деп берем да. Мисалы мына бүгүн кетирем дагы, эртең сурай берем да. Кандай уктап турдуң депчи. О, молду экен, жыргап калдым. Мындай уктай эле эмесе болду. Кудай билсе бул 90% айыпты. Эртеси кетирем да. Анткенсе уйку бул өтө чоң бир неамат. Уйкучу бул Алланын эң чоң берген бир жакшылыгы. Биз адамдар ошол экен аттың дүйнө азыр мындай көңүл бурбай калдык. Мен баягы кичине эрте жаткыла деген нерсени чыгарып койсом, кээ бирлер мындай башкача реакцияларды кылышты. Эми уйкуга чейин киришип атабы. Андай эмес. Уйкучу мисалы, эгерде уйкуң сеники, мына ушу бүгүндөн баштап расчет кылып турасың, мына саат 10 дегенде телефонду өчүрүп туруп, кадимгидей мына бир жума уктап көрчү. Эне 10дон кечки таңгы 6га чейин, багамдатка чейин. Гарантия берем, субханалла. Бир жумадан кийин бүт денеңдин баары өзүнүн калына келип, жашооңо болуп кетет керек болсочу. Бул уйку бекерден эмес. Ошол себептен кара дуа алганда шайтан биринчи келип туруп эле сага ооруп келгенде уйкусуздук берет дагы, аны аргай болбогон ойлорго салып туруп, жанагындай жатып алып элечи, мээңе кереги жок нерсе ойлорду ойлоп жатып отура бересиң. Жок, кереги жок ал нерсе, бирок ойлой бересиң ошол нерсени. Демек, субханалла, эс тутуму жоголот, бул уже мындай айтканда жанагындай акыл, мындай айтканда памятиң жок калат. Бир нерсе азыр эле айтып туруп, азыр унутасың. Тилден эле учунда турат дейсиң, бирок айта албайсың. Бул нерсе бар. Бети мындай жанагындай бир эттер өзүнөн өзү шишийт. Буту шишип кетиши мүмкүн. Анан эң маселе дем алганда энтигип дем ала албай баштайт. Дем ала албай калганда эле уже болду. Кээ бирлер менде астма барбы деп жан пышылдап жүргөндөр бар. Кээ бирлер менде 4 метр чуркап койсо эле бул эме кыла берет. Сүйлөп атканда мисалы бирөө сүйлөп атканда
эле дей берет да, улам элечи боякка как будто божо бир камок тургандай болочу. Бул субханалла ошо берсе. Баш айланат, себепсиз эле корко берет. Анан кийинкиси эң эмеси депрессияга кабылат экен. Эми депрессия субханалла бул мындай эң последнийге жазып коюптун, мен бирок биринчиге коем да мунучу дайымачы. Анткени мына оору сыйкырында маселе эмне экен? Баягы ден соолуктун бөйрөгүң ооруй берет. Туруп туруп эле эмне экен? Креатинин көтөрүп же түшүп кетиши мүмкүн. Себепсиз эле диализге чыгып калганда толтура. Мисалы канча дегендер бар, сахар болуп калган. Сахарный диабет. Туруп туруп эле андай өмүр болбош керек болчу. Бирок эмне ошондой болот? Бул нерсе сыйкырдын бир белгилеринен болуп эсептелет турганда. Эми мындан чыгуу жолун башында айттым, туурабы? Эми сиздер бизге келип калыпсыздар, машаллах. Эми сиздерден сурап турган нерсе ушул эки. Сиздер эми ыхлас коюп бериңиздер. Ыхлас коебуз. Анан субханалла, Кудайым буйрса, калганы ордуна келет деп ойдобуз. Аракет кылабызбы? Маша, эмне үчүн мен аракет кыласыңар деп көп айтам. Анткени бул дүйнө аракеттин дүйнөсү. Бардык нерсеге аракет керек. Ниет кылыш үчүн да аракет керек. Ниетке да аракет керек. Билесиздерби? Анткени себеп субханалла, ошол нерсеге мындай кыймылдаш керек. Мына так деп мен чоң эмге барыш керек деп коюп отуруп койгон жоксуңар, туурабы? Эмне кылдың? Эрте турдуң, машинеңди жылыттың, салдың, жолдо көр, кыйналып кысталып келдиң. Аракет менен келген ушул жерде отурасың, азыр сөз бүгүп отурасың. Демек эмне экен? Мындай бир аракет кылып коюңуздар, машалла. Оңолгонго аракет кылып коюңуздар, жакшы ниет кылганга аракет кылып коюңуздар, о шифа тапканга аракет кылып коюңуздар, иншалла Кудай таалам жакшылыгын берет. Анан Кудай баарыбызга береке берсин, машалла. Түшүндүрүүгө аракет кылдык. Ниетиңиздерди жаңыртыңыздар. Азыр 3 дуа айтабыз, иншалла. 3 дуа. Ошо 3 дуаны айткандан кийин баштайбыз. Амин. Аллахумма салли ва саллим алейхи. Аллахым ушул жерде турган баарыбызга ошо айтылган вааз насааттын кабылын насип кылын. Ар бизди кара дуалардын, кара дуанын баардык түрүнөн өзүң сактаган.